агайын туугандар, бүгүн бизге ушул Сары Өзөн Чүй жайыл жергесине Жайыл Баатыр атабыз жерлеген жерге өз жайыл атабыздын Теке Баатырдын урпактары Ысык-Көл областынын келип Караколдон келип атайын биздин бир туугандарыбыз келип отурат. Биздин бир туугандарыбыз ушундай жайыл атабызга алакан жайып Куран окутуп ата кылайын деп жакшы ниет тилектерин айтып атат. Мынакей чоң рахмат сиздерге, келгениңиздерге, убактыңыздарды бөлүп алдындай болгон. Ден соолукта болгула, өмүрүңүздөр узун болсун. Ар дайым ушул жалпы кыргыз элибизде ынтымак болсун, тынччылык болсун. Мамлекетибизде алдыга чыгып өзүнүн өнүгүүлөр боло берсин. Мамлекетибиз алдыга эле оозу жакшылык бизде чоң боло берсин. Жайыл Баатыр атабыздын 320 жылдык мааракеси буга бир даярдык катары десек да жаңылбайбыз. Мына Куран окутуп, анан ошондой эле улуттук оюндардын тегерегинде бир оюн тамашасын жана жакшы бир иш-чарасын өткөрмөк менен ниетте ушул иш-чараны уюштуруп атабыз. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу агайын туугандар, кымбаттуу жердештер, мекендештер. Ушул биздин кең пейил Сары Өзөн Чүй жергебиздеги Ала тообуздун койнунда Жайыл Баатыр атабыз жердеген жерде ушундай жаркыраган татынакай Алла Таалам берген бүгүнкү сонун күндө жолугуп атканыбызга Кудайга миң метер шүгүрлөрдү айтып, бүгүн баарыңыздар менен жолугуп атканыңыздарга ыраазычылык билгизип, баарыңыздарга ысык салам айтабыз, урматтуу туугандар. Урматтуу агайын туугандар, быйыл Жайыл Баатыр атабызга 300 жыл болот экен. Мындан 320 жыл мурун, 3 кылым мурун Жайыл атабыздын элибизге, жерибизге, жумурай журтубузга, жалпы кыргыз элибизге кылган эмгеги, мээнети, мекенчилдиги, кыргыз элибиздин келечеги үчүн, бир карыш жер үчүн жанын аябай, канын төгүп, бала бакырасы менен элим жерим мекеним деп бүгүнкү биздин татынакай жаркыраган жашоону тартуулаган кыргыз мамлекеттүүлүгүнө салым кошкон мыкты тарыхый инсандардын бири Жайыл Баатыр атабызга быйыл 320 жыл болуп, биз баарыбыз ата бабаларыбыздын арбактарына тазим этип, Куран окутуу ниетинде атабызга сиздерди чакырып отурабыз. Анда эмесе, урматтуу туугандар, биздин бүгүнкү конокторубуз кыргыз мамлекетинин бардык региондорунан, жерлеринен, кыргыздын 40 уурусунан, Сары Өзөн Чүйдүн Солтоо уурусундагы ар бир аталыктардан келген бир туугандарыбыз келип отурат. Анда эмесе, урматтуу туугандар, азыркы кез баарынан ушул биздин атабызга багыштап Куран окутайлык, Жайыл атабызга Куран окутууга бүгүнкү сөздү биздин Жайыл район имамы Нурдан мырзага берсек. Келиңиз. Кыргыз деген бул кылымдарды карып келген эл экенбиз. Кыргыз тарыхыбыз менен, кыргыз санжырабыз менен, кыргыз манасыбыз менен, кыргыз макал лакабыбыз менен, кыргыз деген ала тообуз менен, кыргыз деген ысык көлүбүз менен, мына кыргыз болуп келгенбиз. Кыргызмын мен, затым бийик, кыргызмын мен, атым күлүк, кыргыз үчүн жандай абайын, кызмат кылам оттой күйүп, мекенимди жандай сүйүп, көтөр башты досум бийик, мекен үчүн жанып күйүп, бул жалганда бир жашайбыз. Биз жашайлы, кыргыз элин сүйүп, биз жашайлы, Кыргызстанды сүйүп, жашасын Кыргызстан! Муну Солтоонун ичинде эмир балабыздын эмгеги чоң болуп жүрөт. Ошо элибизди бириктирүүдө, 40 уруунун ичинде дагы ошол ынтымакка келтирүүдө чоң эмгек жасап жүрөт. Ушул эмир инибизге мекендин сыймыгы деген медаль тагып коюлду. Баарыбыз кыргыз жерде отурабыз. Экспромтон эле бир 2 куплет ырдап коеюн. Билгениңер болсо кошулгула. Бул народный артист айткандай, каныбыз дүргүп ушул жерде атуулдук сезимдерибиздин баарыбыздыкы улуу кичи дебей ойноп турган кези.
ала тоо ак калпагын кийген кезде Мына жас келгенде мына баарыбыз чогулуп, санжыра угуп, бизди максат санжыра угуп, тарых угуп, кеп кеңеш угуп, бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарып, баарыбыз ушундай жашынакай чогулуп, ушундай кыргыздын боз үйлөрүн тигип, кыргыздын улуттук оюндарынын алдында ушинтип жашынакай сөз сүйлөшкөн, баарлашканга ушундай Кудай насип эткенге дагы бир жолу чоң рахмат. Урматтуу туугандар, мына бүгүнкү ушул бөлүгүбүз аяктады. Келгениңиздерге чоң рахмат. Урматтуу туугандар, мындан ары ушундай Кудай тамагыбыз бар эле, ошондон ооз тийип кетиңиздер. Андан тышкары бүгүнкү күндө мына улуттук оюн, көкбөрү оюну болот. Азыркы кезде концерт көрөм дегенде мына чакан концертибизге көңүл бурабыз.